башташтар. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Учурчак теле долбоорубуз 2018-жылдагы алгачкы чыгарылышыбызды бүгүн сиздер менен баштайбыз. Сөз түрдө жыл баштап жатканда быйылкы жылдагы эң өзгөчө окуялардын бири катары бул биз 3-чү бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнун алып жана ушул теманын тегерегинде бүгүн сүйлөшүү үчүн студияга чакырган тиешелүү конокторубуз бар. Мен азыр тааныштырам. Аденов Нурсултан Нурланович биздин студиябызда. 3-чү бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна даярдануу жана өткөрүү катчылыгынын жетекчиси. Кош келипсиз. Жана Мамметалиев Канат Уркашевич биздин студиябызда. 3-чү бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна даярдануу жана өткөрүү катчылыгынын илимий иштери боюнча координатору. Сиздерди жаңы жылыңыздар менен куттуктай кетебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерди дагы эми азыр эфирде баштардын астында ушул 3-чү бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун роликтери чыгып жакындан бери жалпыга таралып жатат. Азыр сиздер менен чогуу көрөлү дагы. Андан кийин биз түз эфирдеги маегибизди улантабыз. Сиздерде түз эфирде суроолоруңуздар болсо 56-56-72 телефон номери түз эфирде кызматта. Бизге суроо берип айлашка чыксаңыздар дагы болот. Азыр кезек роликте. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жакында эле жыл алмашаар алдында көрсөтүлгөн жана баарыбызга белгилүү болгондой атайын көчмөндөр оюнуна баштоо үчүн иш-чаралар болгон. Дал ошол
иш-чара үчүн даярдалган биз роликти көрдүк. Мындан ары эгерде сиздин чыгармачылыгыңыз ашып ташып жаткан болсо жана көчмөндөр оюнуна бир өзгөчө ролик даярдагыңыз келсе, мындан ары сынактарда жарыяланат. Ал роликтер үчүн сиз өзүңүздүн талантыңызды дагы сынап көрсөңүз болот. Анда алгачкы суроо сизден болсо, Нурсултан Нурланович, айтсаңыз эми алгачкы биринчи жолу өткөн кезде чукул убакытта абдан шашылыш даярдык болуп бирок өткөрүп алганбыз. Экинчи жолкусунда бүткүл дүйнөлүк биз көрүүчүлөрдүн же болбосо жалпы жаран коомдун десек да көңүлүн бура алдык. Эми үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда баардыгы көңүл бөлүп турушат. Андан дагы жогорку деңгээлде өтүш керек деген талап бар да. Дал ошол чоң иш-чараны, бул дүйнөлүк деңгээлдеги жоопкерчилик иш-чаранын жетекчилигинде сиз турат экенсиз. Эми даярдыктар тууралуу кеп баштап берсеңиз. Чоң рахмат сурооңуз үчүн. Сиз өйдө да айткандай эле 2017-жылы 15 декабрында көчмөндөр оюндарынын даярдыгы башталды. Ал аземдин даярдык башталган аземин тушоосун биздин өкмөттүн башчысы Сапар Жумакадырович Исаков ачты. Ошол мааракеде биздин өлкөбүздөгү Кыргызстандагы башка чет өлкөлөрдүн өкүлчүлүктөрүн чакырып, андан тышкары бизнес жааматындагы өкүлдөрдү чакырып, андан тышкары эл аралык жанакындай уюмдардын өкүлдөрүн чакырып, ошону биз 15 декабрь күнү көчмөндөр оюндарынын биринчи бул мазмунун, концептин ошол жактан жарыяладык. Кандай үчүнчү көчмөндөр оюндары кандай форматта өтөт, кандай багыттарды кеңирээк ачабыз деп. Ошон 15 декабрдан баштап биздин ишибиз толугунан башталды. Андан кийин ушу биз биринчи эле жумуштарыбыздын бири бул өкмөттөн бизге тапшырма берилгенде эле биз өкмөттүн республиканын бюджетине көп басым кылбай, ошол үчүнчү көчмөндөр оюндарын көп жанакындай демөөрчүлөрдүн жардамы менен, көптөгөн эл аралык жанакы уюмдардын жардамы менен ошо өткөзүүгө тапшырма берилген. Ошонун үстүндө азыр иш жүрүп жаткан кези көп жолугуулар болуп атат. Андан тышкары биз азыр ошол өзүбүздүн демөөрчүлөрүбүз менен үчүнчү көчмөндөр оюнда кайсы тарабында, кайсы жагын чогуу иштешип, бир жакшы көркүн ача алабыз деген иш-чаралар болуп атат, сүйлөшүүлөр болуп атат. Андан тышкары өкмөт тарабынан бул жылы көчмөндөр оюндарына бир туура иш коюлуп, чоңунан баштап ошо ар бир министрликтин катышуусунда болгон чоң уюштуруучу комитет түзүлгөн өкмөттүн ичинде. Ошо үчүнчү көчмөндөр оюнун өткөзүү жана уюштуруу деген комитет деп аталат. Ал комитеттин ичинде 12 багытка бөлүнгөн структура түзүлгөн. Ичинде ар биринин ичинде, мисалы үчүн, ошол багыттардын түрлөрү бул маданият багыты, спорт багыты, коопсуздук багыты, жана демөөрчүлөр менен иштөөчү багыты, анан кийин чет өлкөдөн келген конокторду тосо турган министрликтердин катышуусундагы багыт. Андан тышкары бул жанакындай чек арадагы суроолорду камтый турган багыт болуп, ушундай толук болгон министрликтердин катышуусунда көчмөндөр оюндарын жакшы жана убактысы менен жана бир туура өткөзүп алуу үчүн ушундай иштер жүрүп жатат. Ар бир багыттын ичинде өзүнчө пландар түзүлүп, ар бир багыт өзү ошону жана календарлык пландарды түзүп, кайсы айда кандай жумуш кылабыз, анан өткөзүп атканда кайсы жакта кандай штаб болот, баары чогуу бир борбор кылып, ошо маалыматтарын дагы борбору кылып, анан кийин көчмөндөр оюндарынын дагы бир чоң экинчи оюндарга караганда дагы чоңураак деңгээлде өткөзүүгө аракеттер көрүлүп жатат. Демек биринчисине караганда үчүнчүсүндө бул бир топ системага түшүп калган жана бир жолго түшүп калган жакшы иш катары каралсак болот экен. Мисалы, маалыматта өткөн жолку, экинчи жолку көчмөндөр оюнда 70тен ашык компания ушул демөөрчүлүк көргөзүү боюнча өзүнүн ниетин билдиргендиги боюнча маалыматтар калган. Эми быйыл сиздер ошол иштешип жатыпсыздар жана буга чейин туризм тармагын жетектеп келген
экс жетекчилер да биздин студияда конокто болуп, анан алар айтышкан эле да, эгерде көчмөндөр оюну барып өзү бул жалаң демөөрчүлөрдүн деми менен ишке ашпаса, бул оюнду токтотуп койсо да болот деген бир пикирин билдирген да. Сиз кандай дейсиз? Мындан ары сиздер иштешип атасыз, мындан ары демөөрчүлөр менен алып кетүүгө, кийинки өткөргөндөн баштап алып кетүүгө ошондой ой менен азыр ошо жумушту ошол оңунан коюп атабыз. Эмне дегенде бул долбоорду көп жанакындай ой болуп атат. Эмнеге биз ошо бюджеттин акчасынан колдонуш керекпиз дегендейчи. Эмнеге биз жолго кетирбейбиз, мисалы үчүн эмнеге биз жөлөк пулга кетирбейбиз депчи. Анан кийин мен ошого да айтып кетет элем. Биз жылдан жылга албетте аракет кылабыз. Чоң жумуштар жүрөт. Ошол демөөрчүлөр менен чогуу болуп долбоорду туура койсо, ошол менен иштесе болот да. Ошо демөөрчүлөр менен чогуу иштеп, аракет кылып ошол чоң долбоорлорду өткөзсө болот. Бирок айтып кетет элем да, бул долбоор өзү ушундай көркү ачылган долбоор да. Өкмөттүн долбоорлорунун көркү ачылган, элге билинген, жанакындай бир болгон дүйнөлүк коомчулук кызыктырылган. Бирок бул байкасаңыз, бул долбоор өзүнө маданиятты, спортту жана илимий жагын камтыган бир эле долбоор да. Анан кийин бизде ошо көп суроолор болот. Эмнеге мисалы үчүн жолго бөлүнбөйт эме деген суроолорчу. Ар бир шаарга жарыктарды алып берсин, мисалы үчүн көчмөндөр оюнуна кетирбей дегенде, мисалы үчүн жолдун өзүнүн министрлиги бар. Ал жакта өзүнчө бюджет бөлүнөт жолдорго. Бул мисалы үчүн больницаларга деп, жана демканаларга деп айтылат. Ал жактын өзүнүн бюджети бар. Бул маданият тарабындагы долбоор, спорт тарабында долбоор болгондуктан бул өзүнүн бюджети болот. Анан кийин көп долбоорлор башка багыттарда, республикада жумуштар элге көрүнүп, күнүгө эле чыгарып, бул дүйнө жүзүндө көрсөтө турган долбоорлор, багыттар болбогондуктан эл ал жөнүндө көп эметпейт да, мисалы үчүн сөз болбойт. Бул биздики ошо Кыргызстандын атын чыгарыш үчүн, Кыргызстандын жанакындай бул экономикасын оңдош үчүн, Кыргызстанга жана туристтерди чакырыш үчүн, Кыргызстандын жанакы маданиятын көтөрүш үчүн, өзүнүн маданиятын менен өзгөчөлүгүн сактап калыш үчүн, Кыргызстандын, кыргыз элинин жанакындай улуттук оюндарын сакталып калышын, алардын өнүгүшү, жайылтуусу, ошол бул долбоордун өзгөчө багыты ошол тарапта. Ошол тарап үчүн мен ойлойм, бюджеттен дагы, мамлекеттик бюджеттен да колдоо алыш керек. Эмне дегенде бул мамлекеттик политика. Ошондой улуттук спортту өнүктүрүү, маданияттын дайыма бир калыпта кармап, анын өсүшүнө салым кылуу бул мамлекеттин политикасы болгондуктан, мен ойлойм, көп болбосо дагы мамлекеттен жардам болуш керек да. Ошондуктан бул азыр мамлекеттик органдар кошулуп, бүт министрликтер жардам бергенинен, өлкө башчыларынын демилгөөсү менен, мына биздин катчылыгыбыз дагы өкмөттүн астына түзүлгөн, мамлекеттин долбоору болгондуктан биз ушу мамлекет буга абдан кызыгат да. Эмне дегенде бул кыргыз эли үчүн кылынып атат, бул Кыргызстандын келечеги үчүн кылынып атат. Бизде көп ошо суроолор болуп атат, кайсы экономика жагынан кандай жардамдар болушу мүмкүн депчи. Биз туризмди эле айтпай эле коелу. Эми туризм өзү эле өнүгүп атат да, ошол көчмөндү кылганда эле туризм сөзсүз түрдө өнүгөт. Бул көчмөн туризмге кылынып аткан иш да. Андан тышкары ички туризм дагы, сырткы туризм да. Биздин ички туризмибиз өнүктүргөн бул туура политика болуп атат. Өзүбүздүн ичибизде дагы элдер эс алганы барганга, өзү кызыгып, ошол өзүнүн элинин салтын унутпай, ошол улуттук оюндарын унутпай, ошону көргөнгө бир жакшы политика. Андан тышкары биз айтып атабыз, өлкөбүзгө чоң инвестицияларды тартыш керекпиз, чоң өндүрүштөрдү ачыш керекпиз депчи. Дүйнөлүк практикада эгер башка чоң инвесторлор, мисалы үчүн чет өлкөдөгү инвесторлор өлкөнү мындай караганда дайыма анализдеп турушат да. Өлкө кандай өнүгүү иштерин кылып атат, кандай кадамдар жасап атат алдыга, ошого карата эгер кадамдар жасап,
эгер дайыма ошо изденип иштеп аткан өлкөлөр болсо, ошолор чоң инвесторлор ошол өлкөгө келип көчмөндөр өзүнүн бир жакшы көрсөткүч болуп бере алат. келип ошол бизнесин тургузгусу келет да, мисалы. Рахмат, Канат Туркашевич. Бул көчмөндөр оюну деп чындыгында баягы абдан дүйнө жүзүнө таркагандан кийин сөзсүз түрдө талкууга алынат, баардык жерде талкууланат жана ошондой эле соц тармактарда дагы бунун авторлору ар түрдүү болуп чыккан учурлар да бар, талашкан учурлар дагы бар. Мисалы, бул автору болчу же болбосо бул автор болчу, анын аты аталбай калды, же болбосо бул демилге кылган болчу, акырында ал четке сүрүлүп калды деген дагы абдан көп маселелер буга чейин айтылып жүрөт. Эми бүгүнкү күндө айтсаңыз, расмий түрдө автор катары кимдер катталган, кандай жол жобосу менен катталган? Рахмат, уруксат берсеңиз, мен биринчи суроого кичине биринчи суроону кошумчалап койсок, анан да жана экономикалык таасири, оюндардын таасири боюнча. Мына божомолдоп айтканда бир 100 километрдей жол салынды 2016 жылычы экинчи оюндарга карата. Тамчыдагы аэропорт иштеп калды, эл аралык аэропорт. Мындан тышкары жана ипподром деп атпайбызбы? Бул уникалдуу ипподром. Мындай ипподром Орто Борбор Азияда жок. Дагы тиги айтып кетиш керекпиз. Газпром Фокту салып берди, спорт комплекс. Оюндар бүттү, бирок жол калды да. Колдонуп атабыз. Спорт комплекстери калды, колдонуп атабыз. Мунун да керешеси мындай узун да кала берет. Ар бир оюндарга ушундай дагы жеке эле спорт үчүн эмес, бул маданият үчүн эмес, колдонуп атпайбызбы? Биз деле көлгө барып атабыз, жана Нурсултан Нурланович айтып кетти, ички туризм деп коюп атат. Баарыбыз колдонуп атабыз. Жолдорубуз болбосо ким келет? Эми кийинки жылдары мисалы Ошто өткөрүү керек, андан кийинкисин Нарында өткөрүү керек деген демилгелерге кандай карайсыз? Азыр ошондой суроолор да түшүп атат, жана социалдык тармактардан Оштон өткөзөлү, тияктан өткөзөлү деп. Эми албетте жакшы ушу мындай ортого ушундай суроолор келип атканы. Кандай болорун көрө турабыз да. Бирок мисалы Оштон өткөзсө жакшы эле болмок эле. Экономикасына дагы мындай туризм бүт тармактарына мындай өнүктүрүп кеткенге абдан жакшы. Авторлоруна келе турган болсок, авторлору. Экинчи суроо. Бу да бир жагынан абдан кызык суроо, бир жагынан абдан татаал суроо. Мындай сакалдуу суроо да. Анткени мен мындай айтат элем. Бул суроонун эң биринчи бир жооп менен айткан болбойт, мындай бир сөз менен. Анткени тарыхый өбөлгөлөр деген бар. Бул тарыхый өбөлгөлөрдө биздин доорго чейин бир 5-чи кылымдан башталат десек жаңылбайбыз го. Анткени ошондо Геродоттун жазганында алган ушу көчмөндөр бар, ушундай оюндары бар дегендей депчи. Ошо мезгилден баштап көчмөндөр ал жеке эле кыргыз эмес да. Мин деген оюндары бар. Оюн-зооктор, бул биринчи. Ошо оюндар бүгүнкү күнгө чейин жетпеди бизге. Жеке эле кыргызда эмес, бөлөк эл улуттарда дагы бар. Бул биринчи өбөлгө. Анан эми баягы убакытка карап туруп эле чоң кадам жасайлы биздин азыркы мезгилдеги өбөлгөлөр. Албетте бул көчмөн оюндары 2014-жылы пайда болуп калган жок да. Мына биз эгемендүүлүү мамлекет болгондон баштап эң биринчиден мындай уюштуруу негиздери пайда боло баштады. Биз жана айтып кетпедикпи, элдин ичинде мындай кеңиргесин. Мен шаарда өскөн бала, айылга барганда баягы тушо тойлорго катышчумун. Анан ошондуктан спорт түрлөрүнө пайда болду да, ошо спорт түрлөрүнүн федерациялары пайда боло баштады. Биздин мамлекеттик агенттигинде, спорт агенттигинде биринчи бир эле адис болгон, анан бөлүм, азыр болсо чоң дирекция бар спорттун улуттук түрлөрүн өнүктүрүү боюнча. Экинчи жагынан ошол эле жылдарда 2002-жылы Кыргызстанда СНГ мамлекеттердин арасында биз биринчи болуш керекпиз. Спорттун улуттук түрлөрү боюнча мыйзам кабыл алынган.
Мунун башында депутат Болот Шерниязов турган. Ал кезде ал Көкбөрү Федерациясынын президенти эле. Ол ошол киши топ чогултуп адистердин, алардын арасында Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын профессорлору Николай Иванович Шарабакин, Хабилла Файзуллаевич Анаркулов, Марат Кыткеевич Сарылаевдер бар эле. Бул да аябай чоң түрткү берди. Ошондой эле дагы бир өлгөсү кадр даярдоо, профессионалдык кадр даярдоо. Мындай божомолдоп айтсак 95-98 жылдарда биздин спорт академиябызда кафедра ачылды спорттун улуттук түрлөрү боюнча. Өлгөлөрдүн арасында бул мелдеш системасы. Менин эсимде 2009 жылы биз мамлекеттик спорт агентствода бир топ чогулуп ушу спартакиада өткөзөбүзбү, манасиада өткөзөбүзбү, же манас оюндары деп. Алардын ичинде агентстводон бизди жетектелеген Ак үйдөн ким бар эле? Темир Жумакадыров, статс секретарыбыз Бардинова Нуржан, Касенов Алмаз, тиги Тогуз Коргол Федерациясынын башчысы, президенти Камчыбек Касымов. Ошентип биз бир топ эле жумуш аткарылган. Эмелер мисалы биздин коңшу башка элдерде деле ушул иштер жасалып ушундай келгенде, бирок ушул чечүүчү жерге келгенде ошону демилгелеп алып чыгуу эң негизги азыр. Эми убакыт берсеңиз, ал аны эл аралык өбөлгөлөр деп койсок болот. Анан ошентип дагы мелдештер да пайда боло баштады. Анан ошолордун негизинде бир идея пайда болду. Көчмөн оюндарын өткөрөлү деп. Бул идеянын автору, мен муну азыр да айтам, бөлөк жерден да айтам, анткени бул документалдуу. Биз ошондо конференция өткөзүп, ошондо бир топ кишилерди чакырганда, эч ким аз эле мына академиянын жааматы колдоп берген, спорт академиянын, анча-мынча федерациянын өкүлдөрү. Силер ушуну көчмөндөр оюну өткөрөлү деген конференция өткөргөн болот. Жок, биз ошо негизи спорттун улуттук түрлөрү маселелерин бир талкууга салалы деп. Анан ошондо Акибаев Асхат Акибаевич презентация кылган көчмөндөр оюндарынын. Ошо презентациясын кылганда көпчүлүк бул жомок, бул жөн эле ой, укмуш болот эле, бирок кайдан каражат жок, тиги жок, бул жок деген. Демек, идеяны Акибаев Асхат Акибаевич чыккан. Бирок идея ойдон кала берет эле. Анан бул киши көп спорт тармагында, маданият тармагындагы көп аксакалдар менен кеңеш алып, ортого салып, алардын ичинде биринчи биздин улуттук олимпиадалык комитеттин президенти Эшим Кутманалиев, Рух Ордону салган Ташкол Керексизов менен көп жолугушуу болуптур. Алар да колдоосун берип, акылман катары, аксакал катары кеңеш айтып, анан ошо менен бирок түшүнбөстүктөр аябай көп болуптур. Муну бир күнү Асхат Акибаевичтин өзүн чакырып алып сурасаңар, ал мындай тереңирээк айтып берет. Бирок эми ошо идея менен жүрүп, азыркы биздин премьер-министрибиз Сапар Жумакадыровичке туш келип калыптыр Асхат Акибаевич. Эми ошо Асхат Акибаевич өзү айткандай, ушунчалык атка минерлер менен кезиккем дейт, бирок көбү түшүнбөй койду дейт. Бул киши заматта эле колдоду дейт ушу идеяны. Бул элге керек, Кыргызстанга керек мындай идея деп туруп, анан бул идеяны сунуштап биздин президентке, экс-президентке Алмазбек Атамбаевке мындай алдына салыптыр. Эми чыныгында мындай айтыш керек. Президенттин колдосу болбосо бул оюндар болбойт эле. Анткени дагы бир жана сиз айтып атпайсызбы, расмий деп. Бир авторлукка такаган болбойт. Анткени
ушу көчмөн оюндардын саясаттык пайдубалын түздөп негиздечү деп Алмазбек Атамбаевди санасак болот. Эгерде ушунун негизине мисалы негиз салгандар деп дагы кошумча ошол кошумча адамдарды дагы изилдеп алар да кошуп коюш керек. Албетте, мен жана бир тобун айтып кеттим. Дагы бар. Мисалы Алик Амантаев, бул сүрөтчү, жана маданият программа бар эмеспи? Асхат Акибаевич менен аябай көп талкууга салып, ошондой эметкен. Биз болсо илимий жактан эми 2010-жылы, азыр дагы айтып кетейин, 2010-жылы мына биринчи мындай расмий түрдө кабыл алынган чечим десек, бул 2010-жылы Көлдө конференция өткөрүлгөн. Ошо конференциянын жыйынтыгы менен Алмазбек Атамбаев менен Реджеп Эрдогандын чечими болгон, бир пункту мындай болгон: баягы илгерки түрк элдеринин салтын, оюндарын жандандырып, азыркы мезгилде сактоо үчүн, эл аралык мамилени бекемдөө үчүн Кыргызстанда көчмөндөр оюндарын өткөрөлдү. Анан бул идея Түрксойдун президенттери кезиккенде, түрк тилдүү президенттери 2012-жылы, 2014-жылдагы талкууга салынып, 2012-жылы ошондо расмий түрдө чечим алынган. 2014-жылы биринчи көчмөндөр оюндарын өткөрөлдү деп. Анан эми мен да мындай жеңилдетип, баягы жыйынтыгын эле көрсөтүп атпаймынбы? Буга көп мындай колдоо көрсөтүп, жана төрт өлкөнүн өкүлдөрү кезиккенде Азербайжан республикасы болду, Түрк республикасы болду. Анча-мынча Казакстандын өкүлдөрү биз өткөзөлү деген мамиледе болду. Анын ошол жерде биздин ал кезде тиги мамлекеттик кызматына жараштуу биздин өкүлдөр эле мына мен билгенимден Адахан Мадумаровдун салымы бир топ, Кадыралы Коңкобаевич, анан бир топ биздин мындай көрүнүктүү кыргызым элим деген күйгөн адистер, элдерибиз, кишилерибиз бир топ салымы, чоң да салымы. Бирок ушул жерде мына 3 фигураны айтып кетиш керек. Бул сөзсүз түрдө Алмазбек Атамбаев, анткени саясаттык пайдубал болбосо оюндар идея катары калып калышы мүмкүн эле. Сапар Жумакадырович колдон келишинче, а кезде ал премьер-министрлик жумушта эмес да, бир топ эшиктерди, бир топ маселелерди, уюштуруу маселелерди чечкен ушул киши болду. Асхат Акибаевич. Ошол буларга чейинки дагы бир топ жумуштар жана бир топ баягы даярдыктар болгон экен. Алар тууралуу да мүмкүн келечекте бул тууралуу дагы түз эфирлерди уюштурабыз, талкууларды. Азыр болсо жарнамага кезекели. Жарнамадан кайрадан биз түз эфирдин экинчи бөлүгүн улантабыз. Түз эфирдин экинчи бөлүгүн улантабыз. Нурсултан Нурлан эчем айтсак, буга чейинки өткөрүлгөн оюндардагы түрлөрүн, спорттук түрлөр жана башка дагы бардык программанын ичинде алымжа кошумчалар кандай болду, кандай өзгөртүүлөр болду? Үйдүдө Канат Туркашев айткандай эле, бул көчмөндөр оюндары жаралып атканда, көчмөндөр оюндарынын долбоору 3 тарапты тегиз алып кетет деген ой менен жаралган. Бирок эки оюнда тилекке каршы ошо спорт тарабына көп көңүл бурулуп, маданият тарабы бул мындай көргөзмө сыяктуу болуп калды. Быйыл болсо 3-үчү оюндарда биз ошол башынан коюлган талаптарды ишке ашырайын деп атабыз. Биз 3 тарапты бирдей алып кетейин деп атабыз. Спорт тарабын, маданият тарабын жана илимий тарабын. Спорт тарабында өзгөрүүлөр бул жанакындай спорттун түрлөрүнө кошулушу, түрлөрүнүн саны көбөйүшү. Маданият тарабында болсо биз мурдагы эки оюнда биз көргөзмө катары өткөзсөк, биз бул жылы конкурс программаларын киргизип атабыз. Конкурстар болуп турат. Ал конкурстардын ичинде бул этно ырлар,
этно би, этно мода, этно фольклор деген конкурстар өтүп, жана эл аралык ошо маданият тарабында иштеген группалар келип ошол конкурстан бир өздөрүн көргөзүшөт, ошол утууга аракет кылышат. Андан тышкары ар бир дүйнө чет жүзүлүк өлкөдөн да катышууга мүмкүнчүлүктөр бар, этно ошол ооба конкурстардын баарына. маданият министрлигинен ошолор чакыруу кагаздары жасалып азыр жөнөтүп атылган кездери. Андан тышкары ар бир дүйнөлүк долбоор өзүнүн турукчулугу жана келечеги үчүн дайыма илимий тарабынан камтылыш керек. Долбоордун кайсы жака баратат долбоор, кандай оюндар ачылат ар бир долбоордун ар бир аткарылышында деген, андан тышкары тарыхый фактыларга таянып долбоорду көркөмдөтүрүп дагы бир кошумчалар кылыш үчүн дайыма илимий тарап коштош керек экен. Ошондуктан биз быйыл ошо илимий тараптын программасы абдан чоң болот. Булдан Кана Туркашев айта кетет болуш керек. Андан тышкары ошо спорт тарабынан болсо биз жана спорт түрлөрүн коштук деп атпайбызбы? Саны көбөйдү. Анын ичинде өзгөчө айтып кете тургандардан болсо бул улуу күрөш деп айтылат. Көчмөндөрдүн улуу күрөшү деп. Эмнеге дегенде биз көчмөндөр оюндары дегенден кийин ошол тарыхта болгондой кандай форматта өткөзүлгөн, ошол мисалы үчүн күрөш кылса дагы, мисалы үчүн Кошой менен Жолойдун күрөшүн эле билесиңер өзүңөр. Ошондой мурда биринчи баатыр, экинчи баатыр, үчүнчү баатыр деген болгон эмес, бир эле баатыр болгон да. Бир баарын уткан, бир чоң баатыр болгон. Ошол форматта дагы биз бул жылы да киргизе кетели деп атабыз. Эмнеге дегенде оюндардын көркүн ачыш керек. Форматын да өзгөртүп, атына жараша ошо оюнун да киргизгенге биз аракет кылып атабыз да. Улуу күрөштө мисалы үчүн жөн эле эл аралык стандарттагыдай эле спорт катышуучулары чыгып эле күрөшүп эле кетип калбастан, биринчи ошол күрөшчүлөр чыгып атканда ар бир күрөшчүнүн өзүнүн акыны болот. Акын ошону төкмөчүсү болот да. Ошол чыгып атканда комуз менен аны коштоп, артынан ошол маданият тарабынан келген музыканттар, спортчулардын кыргыз төкмөлөрү ооба мактап берет. Ошо чыгып атканда коштоп, бул менин күрөшүм чыгат, менин күрөшүм күчтүү, мындай мамлекеттен келген, мындай эме деп ошону даңазалап, мындай атын чыгарып, анан кийин бир күрөш башталардын астында ошо маданият менен спорттун журулушу ошол жерден көрсөтүлөт да. Жөн эле бир спорт болуп калбаш үчүн, жөн эле маданият болуп калбаш үчүн экөөнүн журулушу, көрүүчүлөрдүн да бир эмесин, кызыгын көтөрүш үчүн, жаңы формат болуш үчүн, ошол экөөнү жууруш үчүн ошол чоң улуу күрөш деген, көчмөндүн улуу күрөшү деген форматта кошулуп атат. Кайын бардык башка спортчулар да макул болуштубу? Биз ошону спорттук программага чагылдырып, андан кийин жана чакыруу кагаздарын жөнөтүп атканда жөнөтүп атабыз. Ошол жактан көрүп, окушуп, даярданып кетсин деп. Башка күрөш түрлөрүнөн өтө берет эмелер, турнирлер. Ал ошол күрөш түрлөрүнөн уткан спортчулар келип, ошол чоң улуу көчмөн күрөшүнөн күрөшкөнгө убактысы бар. Демек, жеңүүчүлөр үчүн. Ооба, жеңүүчүлөр үчүн. Бул жеңүүчүлөрдү чогултуп келип, анан кийин эң чоң күрөш кылабыз. Ошол чоң күрөштөн анан эң чоң. Анда спортчулар акындар тандайбы же акындар спортчулар тандайбы жеңип атканда? Эми аны ошол форматын как раз азыркы иштеп жаткан кезибиз. Акындар, менин оюмча, Кыргыз Республикасында бул биринчи, үчүнчү оюнда ушул форматты жаңы киргизип аткандыктан биз ойлойм биздин өзүбүздүн акындар менен иштеп көрөбүз. Андан тышкары мен дүйнө жүзүндө көп ошондой тарапта иштеген жанакындай адамдар бар. Аларды да кошконго аракет кылабыз. Бирок быйыл ошо өзүбүздүн көптөгөн алтындай болгон акындарыбыз бар. Ошолор спортчуларды, жеңүүчүлөрдү келип чогултуп, анан ошо чоң күрөшкө чыгарганда даңазалап, бир элдин кызыкчылыгын көтөрсө, анан кийин ал күрөшчү ошол жерден утса, ал ошол көчмөндөр оюндарынын улуу утуучусу болуп эсептелет. Ошондой наам ыйгарылат. Андан тышкары ал адамдын ошол жылы
ал адамдын аты жөнүн жанакындай денелик эмелерин маалыматтарын, кандай адам кайсы мамлекеттен келген, кайсы күрөш менен күрөшкөн деген маалыматтарын биз быйыл көчмөндөр оюндарында чоң китеп жасайбыз. Ал китептин аталышы ошо улуу утуучулардын китеби деп аталат. Ошол китепке биз чагылдырабыз. Ал китеп бул жылы түзүлсө, ошол китеп көчмөндөр канча кылым, канча жыл өтпөсө дагы ошол китеп ар бир көчмөнгө берилип, ар бир көчмөндөн утуучу жанакындай улуулардын намын алгандардын маалыматтары ошол китепке чагылдырып, ал китеп биздин өкмөт тарабынан бир дайыма сакталып турган бир эме түзүп беришет. Ал китеп бизде Бул мелдешке анда калыстарды бир өзгөчө жол менен тандалса керек. Ооба, бул мелдешке азыр ошол өзүнүн кандай күрөшөт, кандай утулганда кандай болот, кандай болгондо туура эмес кармады деп эсептейбиз деген ошондой бир жана концепция правиласын, эрежелерин иштеп атабыз ал жерде. Ал жерде спорт тарабынан дагы бизде агентствобуз бар, мамлекеттик агентстводан ошол сиз айткандай чет өлкөлүк жанакындай судьялар да кошулат. Биздин мамлекеттин да судьялар кошулуп, бир эрежени колуна алып, ошол менен күрөштү талдашат. Андан кийин ошол эме чоң күрөш өтөт. Анда ошол оюнду күтөбүз анда. Эми илимий жагына келе турган болсок, бул сөзсүз түрдө бардык иш-чаранын илимий жагы бул учурда көпчүлүк үчүн мисалы шаан шөкөт же той бир көңүл ачуу негизги болуп калат, бирок келечек үчүн бул илимий жааты, тарых үчүн абдан негизги маселе. Анан эми сиздер кандай иш-чараларды өткөрөсүздөр, ага кимдер катыша алышат? Мисалы бүгүн биринчи жолу угуп аткандар болсо, алар кандай байланышса болот, кантип катышса болот илимий иш-чарага? Өздөрүнүн мисалы биздин жерлерде, аймактарда деген укмуш бир гениалдуу аксакал карыларыбыз бар да. Аларда мүмкүн дагы абдан жакшы маалыматтар болсо, мисалы алар келип катышса болобу деген маселелер. Рахмат. Эми биринчиден бул көчмөн оюндары эң башатынан эле 3 илдиктен турчу да. Бул этноспорт, салттуу маданият, анан илимий программасы бар эле. Биринчи, экинчи оюндарда биз илимий программасын мындай оюндар бүткөндөн кийин, оюндан кийин өткөргөнбүз да. Анча биринчи жолу 14-жылы оюнга чейин, ачылышына чейин өткөзгөнбүз. Быйыл болсо мындай Нурсултан Нурланович айтып кеткендей, мындай кеңири илимий жумуш программасында көрсөтөлү деп атабыз. Анын ичинде сөзсүз түрдө бул уже бекитилди. 61-чи эл аралык Алтайстык конференция өтөт. Ал конференциянын аталышы элдик оюндар жана салт адаттар. Бул бир ошондой эле биздин билим берүү жана илим министрлигинин жетекчилиги менен жүзгө жакын ар түрлүү иш-чаралар өткөрүлөт. Бул конференциялар, тегерек үстөлдөр, же кереге кеңеш деп коебу, ушундай бүт көчмөн проблемасына арналган. Бизде азыр көрүүчүбүз телефон чалып атат, байланышты кабыл алып көрөлү. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Саламатчылык. Аты жөнүңүздү айтып сурооңузду бериңиз. Муну биз саламатсыздарбы? Мен мына көчмөндөр оюнун жыл сайын эле өткөрүп атабыз. Мунун кирешеги жагы барбы жокпу? Экинчи суроом, кийинки мамлекеттер эстафетаны кабыл алабы, албайбы? Ушуну айтып бердиңер. Рахмат сурооңуз үчүн. Сиз сөзүңүздү жыйынтыктасаңыз, анан кирешеси тууралуу сизден сурайын. Суроого жооп берип коелу. Жооп бериңиз. Мен биринчи суроосун укпай калдым. Экинчи суроосу жана бөлөк өлкөлөргө беребизби? Бул эми чын айтканда азыркы учурда көчмөн оюндары бул бөлөк өлкөгө өткөзбөйбүзбү, Оштон өтөбү, Бишкектен өтөбү деген маселе бул саясаттык чечим керек. Анткени көчмөн оюндары бул Кыргыз Республикасынын проекти долбоору болуп калды. Жеке менин оюм, бул жеке менин оюм. Балким чындап мындай
дагы бир 2-3 жолу өткөзүп бүт дүйнөгө бул ушу көчмөн оюндарынын мекени башаты Кыргызстан болот деп ушу бекитип алгандан кийин ошондо балким мындай айлампа кылып өткөрсө Ошто жаман эмес нарында болот өткөрөбүз эле. деген маселелер боюнча сиздер мындай карап көрдүңүздөрбү же бул бир гана ошол өткөрүү боюнча? Мындай болот да, бул туура суроо, бул көп суроо, бул суроо менен көп жолугуштук. Азыркы учурда Кыргыз Республикасында областтардын ичинде ошондой көп коноктор келгенди жана көп конокту тосуп ала тургандай, жайгаштыра тургандай областтардын ичинде бул Ысык көл биринчи орунда турат. Эмнеге дегенде өзүнүн биздин кереметибиз Ысык көл болгондуктан тегерек четинде көп чоң курорттор салынган, чоң пансионаттар салынган. Ошондуктан башка областтар азыркы учурда көп конокту жайгаштыра тургандай ресурсу болбогондуктан. Эгерде мисалы көчмөндөр оюну 2 жылда бир өтүп атпайбы? Кийинки мисалы Ысык көлдөгү оюндар эс алган учурда башка областтарда чакан көчмөндөр оюнун өткөрүп турсачы, мисалы чаканыраак, өтө чоң масштабта эмес, бирок чаканыраак. Жок, бул оюнду биз чоң масштабка алып алгандан кийин бул оюнду чакан өткөзүш бул туура эмес өтө эле. Эмне дегенде бул дүйнө жүзүлүк форматта болгондон кийин бул дүйнө жүзүлүк площадкага уже чыккандан кийин 62 мамлекет катышкандан кийин мындан кийин биз артка кадам жасаган бул өтө туура эмес. Бирок мен ойлойм, ар бир область өнүгүүсү менен азыр иштеп аткан кездери да ошондой туристтерди кабыл алуу боюнча программалар түзүп, туристтерди кабыл алуу боюнча инфраструктурасын оңдоп аткан кездери мен ойлойм бир жылдары башка область даяр болгондон кийин көчмөндөр оюндарын өткөзгөнгө шарттар түзүлгөндөн кийин эмнеге жок да. Биздин дагы бир көрүүчү бар экен, кабыл алып көрөлү. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Менин атым Асан, Бишкек шаарынан. Жогоруда бир ушу биздин телекөрүүчүбүз дагы айтты да, ошо акча каражаты ушу киреше түшөбү ушундай оюндардан депчи. Мен болгонумдай комментарий кылып коет элем да, себеби бул оюндар керек. Биздин коңшу эле мамлекеттер ошол мамлекеттин атын чыгарыш үчүн канчадаган миллиондогон акчаларды коротуп жатат да. Бул ошончо аз акча менен бирок бүткүл дүйнөгө биз өзүбүздүн Кыргызстандын мамлекети бар экенин, анан жогоруда айткан жана туризм бүт өнүгөөрүнө бул ишенебиз да. Бул менин оюмча бул керек, муну өстүрүш керек, өркүндөтүш керек да. Рахмат. Эми бул жерде дагы мисалы көрүүчүлөр айтып 4-жи болсо жарандык коомдун эмне үчүн сентябрдын 2-күнү, 9-айдын 2-күнү коюлду. Мүмкүн эс алуу учурда болсо, көпчүлүк ошо жумушка чыкканга чейин ушул биздин ички туризмди өнүктүрүүдө же болбосо ошол эле көлгө келип көрүп жана катышып кеткенге мүмкүнчүлүктөр жакшы болот эле деген да пикирлер бар. Чоң рахмат. Биздин ошо туризмди өнүктүрүү стратегиясында, Ысык көлдүн туризмин өнүктүрүү стратегиясында эмелер бар да, бизде маселелер бар. Ошо Ысык көлдүн сезонун узартуу дайыма ошо маселебиз бизде орчунду да. Ошондуктан көчмөндөр оюндарынын сентябрь айынын башында коюшу бул биринчи катарда ошол сезондун узартуусун, жайкы сезондо эмнеге өзүңөр билесиңер, сентябрь айында деле Ысык көлүбүздө шарттар эс алууга абдан жакшы. Андан тышкары эс алып аткан жылды айлары июль, август айларында Ысык көлдө бизден чет өлкөдөн, жакын чет өлкөдөн, Россиядан, Казакстандан келген туристтерибиз болгон пансионаттардын ошо курорттордун 90% толгон да. Толук болот. Андан кийин август айында биз башка туристтерге кичине шартын өзүбүз бир тоскоолдук кыла баштайбыз. Өзүбүздүн конокторубузду, жанакы спортсмендерди, ошо маданият тарабынан келгендерди жайгаштыруу маселеси кичине кыйыныраак болуп калат. Ошондуктан бир бул сезонду узартуу, ошол пансионат курортторго сезонун узартып иштеген мөөнөтүн көбөйтүп берүү, ошол Ысык көлдө иштеген жашоочулардын, ошол жашаган жашоочулардын жумушун узартып берүү максатында көчмөндөр оюндары ошо сентябрь айына коюлат. Эми жайылтуу маселесинде мисалы Аль Жазиранын өкүлдөрү келип кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөр болду. Андан башка дагы ушу дүйнөгө жайылтуу маселеси бул дагы эң башкы маселелердин. Башка кайсы телеканалдар же болбосо дүйнөлүк азыр чоң рахмат сурооңуз үчүн.
бириккен уюм улуттар уюму бар. Анын ичинде дүйнөлүк жана орусча айтканда Всемирная туристическая организация деген бар да. Ошондо дүйнөлүк жана туристтик уюм деген бар. Ошо бириккен улуттар уюмунун ичинде. Ошонун генеральный секретары Талеп Рифаи 2016-жылы келгенде биздин Ысык көлүбүздү көргөндө ошол Кан Туркашевич айткан проекттин идеясын көтөргөн автору болгон Асхат Агибаевич менен жолугуп, ушу көчмөндөрдүн оюнун Асхат Агибаевич презентация кылып, ошол оюнду өткөзгөн жерлерди көрсөтүп, түрлөрүн даярданып аткан жерлерин көрсөткөндө ал киши абдан бир суктанып кеткен. Ошо уюмдун башчысы. Ошондон кийин 2018-жылы өтө турган 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына толук ошол массалык маалымат жагынан жардам берем деген жана биз ошого уюштуруучу болобуз деген ой менен, максат менен келишимдер түзүлүп кеткен. Азыр 2018-жылдын башталышынан баштап биз ошол уюм менен байланышып, ошол уюм бул дүйнөлүк туризм уюму болуп аткандан кийин ар бир өлкөдө өзүнүн өкүлчүлүгү болуп, ар бир өлкөгө өзүнүн бир маалымат бере тургандай ресурстары болгондуктан биз алар менен азыр даярданып, чогуу ошол уюмдун жардамы менен көчмөндөр оюнун дүйнө жүзүнө таркатуу, көрүүчүлөрдү көбүрөөк камтуу үчүн жакшы шарттар түзүлүп келе жаткан. туристтерди дагы тартуу үчүн мен өйдө да айтпай кандай кирешелер болот депчи. Кирешелер туристтик жагынан биз туристтер тартабыз дегенде ушул дүйнөлүк туристтер уюму менен чогуу иш алып бараткан кезибиз азыр. Рахмат. Эми убактыбыз соңуна чукулдап бараттыр. Бирок сизге акыркы суроону узатайын деп атам. Мисалы, былтыркы буга чейинки 2-дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун эң жыйынтыктоочу учурунда эң бир мындай элдин баарын бүйүрүн кызыткан бул көк бөрү оюну болгон. Жана да буга чейин мисалы Казакстанда өткөндө мисалы муляжбы же муляж эмеспи деген көп талаштар болду. Бул жолкусунда кандай чечилет бул жолку көчмөндөр оюндагы көк бөрүндө? Эми ошол эле ойдон муляж кылат го. Муляж менен эле ойношот го. Бирок негизи мындай салыштырып көрсөк, биз баягы салт адат менен эле калтырса болмок эле. Эми ал Кыргызстандын деңгээлинде кала берет. Мында деле эч кандай мыкачылык жок. Ал жана испандардын корридасында ошондо бар. Бул жерде алла деп туруп муздап, кан чыгарып, анан эч кандай мыкачылык деле көрүнбөйт. Спорт агентствосы деп айтып атпаймынбы, ошо мамлекеттик агентствода дагы Кан Туркашевич айткандай ошо муляжды же жанакы өзүнбү ошону ойлонуп аткан кездери дагы азыр дагы ойлонобу деген аягына чейин чечелек да. Ошону чечилгенден кийин дагы айтылат го дейм да элге. Ал талкуулар болуп атат. Эмне дегенде ЮНЕСКОга да кирди да. Кан Туркашевич айткан муляж менен биз Кыргыз Республикасы көк бөрү оюнунун ЮНЕСКонун эмесине эл аралык деңгээлинде киргиздик да. Анан кийин бул биринчи орунда биз ошондой өткөзүш керекпиз, бирок азыр талкуулар жүрүп аткан кезде да. Анда рахмат сиздерге келип катышып бергениңиздер үчүн жана биздин ушул жылы боло турган көчмөндөр оюндары тууралуу кеңири маалымат бергениңиздер үчүн. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз жана баарыбыз күткөн бул чоң иш-чара дагы мыкты деңгээлде өтсүн деген каалоо тилекти айтабыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү программабыз ушуну менен соңуна чыгат. Сиздер болсо биздин телеканалдын баардык программаларын YouTube каналындагы New TV KG дареги аркылуу көрүңүздөр, бөлүшүңүздөр, жазылыңыздар, биз менен болуңуздар.